Баткен облусунун Тажикстан менен чектешкен Кызыл Бел өткөрмө пунктунда 5 февраль күнү 2 адам дене табы 37 градуска көтөрүлгөнү аныкталып, коронавируска деген шек менен областтык оорукананын жугуштуу оорулар бөлүмүнө жеткирилген. Алар 21 январь күнү Кытай Эл Республикасынын Кыргызстандын аймагы аркылуу Тажикстанга өтүшкөн. 5 февралда кайрадан Кыргызстанга кайтышкан. Бул маалымат саламаттык сактоо тармагы боюнча облустун куратору өкмөт өкүлүнүн орун басарына берген билдирүүдө айтылат. 5 февраль күнү кечинде бул кат социалдык тармактар аркылуу коомчулукка жайылып кетип, эл арасында кооптонууларды жаратты. Ага байланыштуу Баткен областтык саламаттык сактоо тармагынын координатору Арзбек Бөрбеков расмий маалымат берип, бүгүнкү күндө ооруканада жаткан 2 бейтаптын дене табы түшкөнүн билдирди жана кооптонууга негиз жоктугун айтты. Саламаттыкты сактоо министрлигинин буйругуна ылайык өткөрмө пункттардан өткөн ар бир адам текшерилип, дене табы жогору болсо, медициналык кароодон өтүшөт. Кытайдан келген адамдарга сөзсүз түрдө 3 күндүк текшерүү милдеттендирилген. Биз ошол министрликтин буйругунун негизинде мындай бейтаптарды ушундай изоляторго жаткырып, тийиштүү иш-чараларды жүргүзөбүз. Мындайча айтканда, себеп дегенде булар Кытай Республикасына кирип чыккандыгына байланыштуу да. Негизинен азыркы күндө эртең менен температурасы жок, абалдары жакшы, бейтаптардын эч кандай коркунуч жаратпайт. Биз тараптан бүгүн экспресс лаборатория жүргүзөбүз. Экспресс лабораториядан бул вирустун тастыкталбаса, үйлөрүнө амбулатордук көзөмөлгө чыгарып жөнөтөбүз. Бүгүнкү азыркы убакытта эч кандай анын шектүү же болбосо эч бир ага коопту жаратпайт. Себеп дегенде биз өзүбүздүн деңгээлде тийиштүү иш-чараларды жүргүзүп жатабыз.